Атамекендик мультсериал дегенде эле биринчи кезекте оюбузга керемет көч анимациялык чыгармасы келет. Бул сериалдын салымы балдардын өсүү өнүгүшүнө ополтоодой. Анткени акыркы 20 жыл ичинде миңдеген балдардын аң сезиминде Ақтан Ақылай жана башка каармандар аркылуу негизги моралдык баалуулуктар, туура ой жүгүртүү, тамактануу, гигиеналык адаттар жана башка көптөгөн пайдалуу нерселер калыптанган. Бул жылдар аралыгында сериал кандай өзгөрүүлөргө учурады? Сериал балдарга кандай баалуулуктарды үйрөтүүнү көздөйт? Керемет көчкө окшош анимациялык долбоорлор башка өлкөлөрдө барбы? Келгиле. Бир нече көз ирмемге бала кезге кайтып, сүйүктүү каармандарыбыз Ақтан Ақылай жана албетте алардын досу Такайды бирге эстейли. Кутманду таңың ар менен достор. Бир нече жумадан кийин ЮНИСЕФ тарабынан ишке ашырылган КТРК жана аймактык телеканалдар аркылуу көрсөтүлүп келген керемет көч анимациялык долбоору 18 жашка толот. Бул долбоордун негизги максаты бөбөктөрдүн өнүгүшүнө көмөктөшүү, билим берүү жана таанып билүүнү кыргыз тилиндеги мазмун аркылуу жеткирүү болгон. Келгиле, сериалдын өзгөчөлүктөрүн бирге талдап, дүйнөдөгү балдарга арналган башка билим берүүчү анимациялык долбоорлор менен салыштырып көрөлү. Биринчи кезекте керемет көч бул албетте билим берүү долбоору. Ошондуктан 10 жашка чейинки балдарга маалыматты натыйжалуу жеткирүү үчүн мультфильмдин жаратуучуларына башкы каармандардын образдарын кылдат ойлонуп чыгуу зарыл болгон. Бул жагынан караганда дароо эле көзгө уруна турчу бир жагдай бар. Керемет көчтө балдар өздөрүн башкы каармандар Ақтан жана Ақылай менен оңой эле байланыштыра алышат. Башкача айтканда, өздөрүн ассоциация кылуу жеңил. Телесериалда эң эле жөнөкөй кыргыз балдары жөнүндө баяндалат. Алардын суроолору да, тынчсыздануулары да ар бир балага түшүнүктүү жана жакын. Мисалы, алар жакшы жүрүм турумга умтулушуп, ата-энесин капа кылбоого аракет кылышат. Алар абдан зээндүү жана айлана чөйрөнү коргоону билишет. Мындай каармандар менен балдар өздөрүн оңой салыштырып, аларга окшошкусу келет. Ал эми ата-энелер үчүн бул балдарына көрсөтө турган мыкты үлгү десек жаңылышпайбыз. Бул ойду ошол эле белгилүү Сезам көчөсү берүүсү тууралуу айтуу кыйын. Бул программанын үстүндө балдарды өнүктүрүү боюнча адистер, педагогдор жана психологдор иштешкен. Сценарий атайла балдарды тамга таанууга, эсептөөгө, коомдогу негизги нормалар жана баалуулуктар тууралуу айтып берүү, ошондой эле жаңжалдарды тынч жол менен чечүүнү үйрөтүү максатында түзүлгөн. Программа ар түрдүү жанрлардын айкалышы болуп саналат. Мисалы, жандуу актёрдук оюн, комедиялык скетчтер, анимация, документалдуу видео сюжеттер жана албетте берүүнү өзгөчөлөнткөн куурчак театрын айта кетүү абзел. Башкача айтканда, берүүнүн көпчүлүк каармандары ар кыл образдагы куурчактар. Куурчактар албетте колориттүү жана кызыктуу, бирок алар баары бир бокочолор. Ал эми балдар алар менен өздөрүн кандай деңгээлде байланыштыраары бул чоң суроо. Ал эми Ақтан жана Ақылай менен өзүн ассоциациялоо балдар үчүн алда канча жеңил. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Биздин Сезам көчөсү тууралуу негативдүү пикир жаратуу ниетибиз жок. Бул дүйнөгө кеңири тараган, ондогон өлкөлөрдө адаптацияланган жана дүйнө жүзү боюнча болжол менен 150 өлкөдө 150 миллионго жакын баланы камтыган аудиториясы бар культтук макамдагы эл аралык теле берүү. Марес жана Пандын 2013 жылдагы изилдөөсүнө ылайык өзгөчө орто жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн чыккан балдар Сезам көчөсүн көргөндөн кийин окуу жана эсептөө, социалдык көндүмдөрдү, ой жүгүртүү жөндөмдөрү жана дүйнөнү, анын ичинде ден соолук жана коопсуздук тууралуу түшүнүгү жакшырган. Бирок бул программа биздин шартта натыйжалуу болору күмөндүү. Ал эми керемет көч тууралуу бизде так маалыматтар бар. Квинс университетинин изилдөөсүнө ылайык 3-төн 6 жашка чейинки балдардын 98% бул телесериалды көргөндөн кийин каармандардын жүрүм турумуна окшош жүрүм турумду өздөштүрүшкөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, сериал балдарга негизги көндүмдөрдү өздөштүрүүгө, жүрүм турумдарын оңдоого, тамга таанууга, өз оюн жакшы айтууга жана мектепке даярдык деңгээлин жакшыртууга жардам берген. Дал ушундай нерсени башка көптөгөн балдарга арналган сериалдар тууралуу да айтууга болот. Маселен, Эфиопиядагы Цехае окууну жакшы көрөт аттуу куурчак жыраф жөнүндө баяндаган анимациялык сериал жаш көрүүчүлөрдү эфиоп маданияты менен тааныштырып, тамгаларды таануу жана сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берген. Кыргыз балдары мындай форматтагы куурчак каармандар менен өздөрүн канчалык деңгээлде байланыштырышы мүмкүн? Бул суроого так жооп алуу кыйын. Бирок бир нерсе анык.
балдар өздөрүн керемет көчтөгү каармандар менен байланыштырышат деп толук кандуу айта алабыз. Экинчиден, бул долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун курамындагы ЮНИСЕФтин демилгеси. Ошол эле учурда бул берүү улуттук телеканал аркылуу көрсөтүлгөндүктөн мамлекеттик цензурадан да өткөн. Булар болсо, керемет көчтүн ар бир сериясы Бириккен Улуттар Уюмунун стандарттарына жана улуттук кызыкчылыктарга жооп бергендигин айгинелейт. Бул берүү 10 жылдан ашык убакыт бою кыргыз балдарына универсалдуу баалуулуктарды, аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү образдар аркылуу түшүндүрүп келген. 00-жылдардагы кыйчалыш учурда балдарга универсалдуу баалуулуктарды туура жеткирүү олуттуу маселелердин бири болгон десек жаңылышпайбыз. Сексизм жана ксенофобиядан тарта ошол мезгилдеги көптөгөн чыгармаларда кездешкен башка терс маанидеги ойлордон алыс болуу абдан маанилүү болгон. Ошондой эле бул баалуулуктарды мүмкүн болушунча кеңири аудиторияга жеткирүү керек эле. Бул ишмердүүлүктүн натыйжасында Керемет көч мультсериалы жаралган. Ал тамга таануу, жеке гигиена, экологияга кам көрүүдөн баштап, жада калса финансылык сабаттуулукка чейин тармактарды өзүнө камтыган. Долбоорду ишке ашырган ЮНИСЕФ уюму эл арасында сүйгөнчүккө айланган каармандарды билим берүү максатында түрдүү иш-чараларда да кеңири колдонгон. Мисалы, 2017 жылы Акылайдын бойго жетип, денесиндеги өзгөрүүлөргө байланыштуу ар кандай коркуулары тууралуу уюмдун китеби жарык көргөн. Бул китеп жаш окурман кыздарды этек кири түшүнүгү менен жөнөкөй жана жеңил формада тааныштырат. Албетте, ЮНИСЕФтин бул долбоору мактоого гана арзыйт. Авторлор Алена жана Алишер сыяктуу башка улуттагы каармандарды да кошконун белгилеп кетүү керек. Ошондой эле мультсериалдын каармандары катары мүмкүнчүлүгү чектелген Бермет, антагонист Теливай Тентек жана тили менен буудай куурган Такайды көрүүгө болот. Бул каармандар аркылуу авторлор инклюзивдүү коом идеясын жайылтып, балдарды кичинекейинен тартып, толеранттуулукка үйрөтүүнү көздөгөн. Бул долбоордун ийгиликтүүлүгүнүн далили катары түрк тилине которулуп, ТРТ Аваз телеканалынан көрсөтүлгөнү. Же Керемет көчтүн авторлорунун бири Улан Дубанаевдин Казакстанда ушул сыяктуу долбоорду ишке ашырышын айта кетсек ашыкча болбос. Ошондой эле Кыргыз почтасы Кыргызстандын балдар укуктары боюнча конвенцияга кошулгандыгынын 30 жылдыгына карата Татьяна Зеленская тарабынан тартылган почта маркасын чыгарган. Жыйынтыктап айтканда, Африканын тарыхы жана маданияты тууралуу үйрөнүп жаткан бир туугандар жөнүндө баяндаган Бино жана Фино, же болбосо дүйнө өлкөлөрүнүн маданиятын тааныштыруу үчүн дүйнө кезип жүргөн 4 каарман жөнүндө британдык Go Jetters бөбөктөрдүн өнүгүүсүнө чоң салым кошулса деле, бул сыяктуу анимациялык сериалдар арасында Керемет көч өзгөчө орунду ээлейт. Анткени анын өзгөчөлүгү, инклюзивдүү коом идеясы жана универсалдуу баалуулуктардан тарта, маданиятты таануу жана айлана чөйрөгө кам көрүү сыяктуу маанилүү темаларга чейин камтышы менен түшүндүрүлөт. Биз Evidence редакциясы Керемет көчтүн авторлоруна балалыгыбызды байыткан жылуу көзүрмөндөр үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча.